Assalamualaikum agay. Nasılsınız? Salam Молдағазы. Мен жақсы эле болуп атам ба? Ооба, жакшы эле. Бүгүн наушнигим унутуп калып турмун. Мындай сүйлөп атам. Азыр мындай кылабыз. Мен микрофонду модераторствон сага берип турайын. Сен элдер киргенде учурашып таагандар менен. Анан эменди баштай бер дейлини. Мен угуп турайын, дейлини ким кече эмне кылды, өзүң айтып баштасаң болот, эмне кылды, анан башкаларга микрофонду берип, эмне кылдыңар айтып берле деп. Анан суроолор болсо, тоже ким жооп бере ала турган болсо, ким жооп бере алат деп ошол жооп бергендерге микрофон берип, организаторский суроолор болсо, ошентип кыймылдай бергиле, мен угуп турам. Макул. Саламатсыңарбы, кандайсыңар? Саламатчылык, Гүл эреже кандайсызбы? Жакшы буюрса. Ношунга бардыңар, кирип атасыңарбы? Кирип атасыңарбы? Кайсы командадан? Негизи элечи. Агай ачып берди го Notion. Бардыгы эле кирип ичине жаза алат экенби? Или доступ бериш керекпи? Анысын билбедим, мен кече дижитал менен инвайт жиберип аткам да. Бизде китепчиде вроде мен кирдим, бирок биздин командада башкалар кире албай атабыз, жаза албай атабыз деп атышат. Жа кен edit кылып жибердиңиз беле? Инвайт. Агай берген ссылканы эле жибергем, инвайт кылбай эле. Агайда ссылка Агай жиберген жа жетекчилерге эле доступ бар болуш керек. Инвайт кылыш керек ба анда, Ооба, ошонуш керек. Макул. Жетекчилер команданын башка мүчөлөрүнө ошо инвайт жиберет деп агай айткан да. Макул, рахмат. Молдағазы, давай, иште. Сүйлөп тур. Баштай берейли анда. Баштай бер. 11:30 баштаганбыз. Assalomu alaykum dostlar. Биздин күнүмдүк жолугушуу башталды. Мен кече эмне кылдым? YouTube'га бөлүнгөн болчумун. То есть ошол жакта алгам. YouTube канал ачып, мурунку запистерди жүктөп, каналдын бир аз дизайн боюнча иштедим. Анан ошол эле учурда дижиталдын бир аз жетекчилеринен болчу. Анан ошолорго азыр чакыруу жиберип аткам. Ар биринин өзүнө карточка ачып, атын жазып, анан кен edit кылып. Бул жерде Гүл эреже айтып атат, жана өзү кошо албайт экен деп. Ошо кен edit кылып приглашение жибериш керек, анан өзгөртүп алат да. Андан башка бул долбоорго тийиштүү мен ушуларды эле кылдым. Андан башка бөлүмдөрдөн ким эмне кылды, өзүңүздөр жетишкендиктериңиздерди же оюңуздарды бөлүшүп кетсеңиздер. Мен китепчиден айта берейинби? Уруксат болсо. Ооба, болот. Китепчиде баарыбыз чогулуп көчө бир ат тандадык. Басмакана болчу, китепчи деген атты койдук.
Агай Notion жана Trello'ну ачып берди. Notion'да командалар жөнүндө маалымат жазып баштадык буюрса. Анан көчө бир канча логонун пример сүрөттөрүн жибердим. Биздин китепчиде катышуучулар аябай аз болуп жатканына байланыштуу силердин дагы оюңарды, көз карашыңарды күтөбүз. Силер дагы кирип голосовать этип койсоңор болот. Азырынча ошол. Рахмат. Албетте, добуш беребиз. Мындай суроолор же кыйынчы. Ооба, болот. Саламатсыздарбы? Мен мед жардам эмесине долбооруна бөлүнгөм. То есть ал жакты мен только жардам берем деп бөлүнгөм, бирок мен агай маган доступ бергендиги үчүн мен Notion'дун ичин толтуруп чыктым. Ар бир, то есть команда мүчөлөрүнө инвайт менен, то есть edit кылып, ар бирөөнө жиберип чыктым. Анан сураныч баары толтуруп чыкса жакшы болмок, өзлөрүнүн карточкаларын. Жана эмени Trello'га дагы доступ берген, ал жерде да толтуруп жылдырып койдум. Ошол менин айтарым. Рахмат. Башка кимде да суроолор же сунуштар бар? Түшүнбөстүктөр болсо берсеңиздер болот. Айжамал эжес, кайсыл долбоордун жетекчиси элесиз? Күздеми. Мен айтып атасыңар? Ал жакта жумуштар кандай жүрүп атат? Biraz бөлүшө кетсеңиз. Күздемиде биз Notion'ду түздүк. Өзүнчө сайт ачтык. Почта ачтык. Дагы эмне иштер? Бүгүн саат негизи Notion'дар бир эле Күздеми деген Notion ичине болду да, ал биз ачкан Notion'дар уже эмеге кетет да, алар уже жарабай калды да. Ооба, алар жарабай калат. Башат деп биз ошо Күздеминин ичинде ачылган Notion'ду кече Мырзайым сен менен чогуу жасадык го. Ооба. Анан өзүнчө почта ачтык, Күздеми деп, бирок ал бүт YouTube нелер сакталат, ошол YouTube'га ошол аркылуу кирилди дагы. YouTube'дагы бүт жолугушуулар, Zoom'дагы жолугушуулар ошол жака кирет. YouTube'га коюлат да. Ошон үчүн ачылды да, ошо почта. Почта ошон үчүн ачылды. Түшүнүктүү. Бүгүн азыр жолугушуудан кийин дагы ушул Notion ичин Сайкал эже менен биргеликте Айжамал эже жолугабыз. Ошо Башат командасы бардыгы жолугуп, андан ким эмнеге жоопкерчиликтүү болот, эмнени жасайт, ошолорду бөлүштүрөбүз. Айжамал эже, сизге рахмат. Өзүңүздүн оюңуз менен жумуш кылып аткан жумуштарыңыз менен бөлүшүп кеткениңиз үчүн. Да башка кимдер бар? Суроолор болсо деле берсеңиздер болот. Ол кагазы немелерди юзерлер жакты басып карасаң, ошол жакта активдүүлөр көп эле отурушат. Ошонун бирден аттарын айтсаң, ошондой действие берет да, сен общий айтсаң, воздух айтып калган болот. Мен ошондой воздух айта берем. Ошондуктан мисалы
Гүлназча азыр жаңылыктар жазып атат. Гүлназча бүт в курсе да. Гүлназча айтып берсе болот, эмне кылды, кантип жазып атат, жетишип атабы. Канышай бар биякта, Мерим бар, Мырзайым, Аскарова бар. Анан Ухайл дегенде бир эле эмесин унутуп калатам постоянно. Ошентип бири-бирден чакырып эле эмне кылып атасыңар, дейли да болчу. Обязательно почти что. Не кылып атасыңар, не кыласыңар, анан кандай проблемалар деп туруп эле алмашып эле угуп турам да. Анда бизде биринчи эле Айзада Биназирова эже экен. Сизде кандай жетишкендиктер, ийгиликтер болуп атат? Өзүңүз менен бөлүшүп кетсеңиз. Айзада эже бул жердесизби? Айзада эже жок окшойт бул жерде. Мына кийинки Акбермет эже, өзүңүздүн оюңуз менен бир аз бөлүшүп кетсеңиз, жумуштар кандай болуп атат? Саламатсыздарбы? Биз тазалык командасынан кече жолугуп ошол атыбызды койдук жерине деп. Notion'da Trello'лорду бир сыйра толтуруп, анан бүгүн дагы ошол тапшырмалар берилген. Notion'ду толтурушубуз керек бүгүн. Ар бир мүчө өз жөнүндө маалымат жазат. Анан ошол тазалыкка байланыштуу сайттарды тизмесин түзүү. Ушул иштер каралды. Анан бүгүн кечкеге дагы Zoom'га жолугушуу белгиленген. Кече кирбей калгандар кирсе, анан кайра дагы бир жолугушуу. Аткарылган иштерди дагы карап чыгабыз да. Андай кыйынчылыктар же түшүнбөгөн суроолор болбоду? Баары эле жакшы эле. Жок, азырынча баары эле жакшы. Бизге мени эң сүйүндүргөнү ушул баягы бизде Муверстен кыздар бар экен да, Summer Challenge'ге катышкан кыздарчы. Шайыргүл, Канышай чыгып кетти, бирок Шайыргүл биз баягы эмеге катышпаган үчүн Summer Challenge'гечи баягы Trello'да Notion'да жакшы иштеген жокпуз да, ошолор кичине көрсөтүп берип, багыт берип коюшту. Бул жагын дагы чогуу алып кетебиз деп ишенем. Калганын көрөбүз эми бүгүн буюрса дагы, калган дагы катышуучулар катышса. Калгандарын тааныш элекпиз да, кече киришкен жок, 4 эле киши болуп калдык. Сиздерге ийгилик. Жумушуңуздар жакшы эле болуп атыптыр негизи. Рахмат. Андан кийинки бизде Айжамал Жамбулатова эже. Сизде кандай иштериңиз кандай жүрүп атат? Түшүнбөгөн суроолоруңуздар же сунуштарыңыз болсо айта кетсеңиз. Айжамал эже угулуп атабы? Хорошо. Анан Гүлназ эже бөлүшүп кетсеңиз, Азамат агай айткандай эмне болуп атат? Көбүн сиз билесиз. Баардык нерсени десем жаңылышпайм. Саламатсыңарбы? Баарыңарга котман таң. Эгерде жаңыдан эртең менен болуп аткан өлкөлөр бар болсо, ооба көчөнү кызуу болду иштер. Өзүбүз көргөндөй, Дискордто дагы Азамат агай келип, баарын кипиш кылып, ошо аты жок долбоорлорго ат берди. Ошо менин ишим ошо баардык эмелерди, каналдарды, тайпаларды күн бою ошо бир сыйра карап чыгып атам. Ошо ар бир тайпада эмнелер болуп атат деп. Анткени алардын баарын кийин мен дайджестке ошо маалымат катары чыгарып атам. Ошондой эле эме протоколдор жазылса, бир сыйра протоколдорду да карап чыгып атам. Ошо чогулуш өткөргөн командаларда эмне болгон иш-аралар жүрүп жатыптыр деп, анан көчөндө кечке малга кирип, ар бир Notion'да бир сыйра карап чыктым. Ар бир командада Notion боюнча кандай жылыштар болуп атыптыр деп.
Ошо көбүнчө командалар азыр Notion'да жакшы баштай элек экен. Мен бир канча эле команда баштаптыр. Улантып кетишет деген ойдомун. Андан тышкары ошо мага да көчөнү сайкала же эметип берди. Ошо эгерде жумуштар аябай көп болуп атса, мындай жардамчы катары дагы ыктыярчыларды чакырды. Анан бүгүн караштырып, ошол эмелерди, тапшырмаларды бөлүшүп алабыз го деп ойлойм. Азырынча ошол. Сизге рахмат. Ооба, Молдагазы, сизге да рахмат. Биздин күздүмү долбоорунун жакшынакай кылып YouTube'дан каналын, баракчасын ачып бериптирсиз. Сизге чоң рахмат. Ал толук иштелдик, бирок Ошо эми акырындан азырынча жолугушуулар өтүп, жакшы эле. видеолор боюнча эметсе, ошо ага деле карабастан мындай общий концепцияга койуп туруп дейм да. Ошо рахмат сизге. Мен өзүм эле эмес, ал жакта Тазмеди да кошулган болчу. Экос биргеликте YouTube менен. Хорошо, түшүнүктүү. Хорошо, анда силерге рахмат. Андан кийинки Каныша эже, Каныша Осмонова. Экранга бөлүшкөнгө берипсиз уруксат. Азамат агай. Демонстрация. Телефондон эле кат болчумда. Азыр. Эми кылсаңыз болот го. Ушунда бизге күнү чөйрөк командасы долбоору кеч ачтык. Бизге доступ берип жиберген болчу. Бул жерде мынакей катышуучулар турат. Анан кийин баарына жиберилди. Бул жерде чөйрөнүн идеясы жана принциптери тууралуу сайттан алып туруп жазып койдук. Бул жакка өчүрүп эле ошол. Анан бул жакта биздин мүчөлөр, команда мүчөлөрү топтолуп атат. Азыр 1-2 калды, жазылы элек. Калгандары баары өзү тууралуу маалымат жазып чыгышты. Сүрөттөрүн коюп, кайсыл жерден болот, баарын кылып чыгышты. Мынакей бул жерде негизги долбоор, анан башкы ролдогуларга жиберилген. Ссылка доступ берилген. Ошолор бар. Анан бул жакта шилтемелер толтурат экен. Бул жакта азыр протоколдор, жолугушуу протоколдору, баягы Summer Challenge-деги митинг сыяктуу болуптур. Ошондой кылдык. Болду. Анан талканды жазылды бул жакта. Кийин биринчи стартап кечээ күнү кирсек, адамдар анан бул жака ошолордун ссылкаларын жазып чыгышат, кошуп бул жактарга. Болчу ушуларга. Анан күздө менин ссылкасы турат бул жакта. Анан спринт 1 деп биз ошо күздө менин Notion'дагыдай кылып жасап койдук. Спринт 1ге канбас эмнелерди кылыш керек, кайсылар ошол дедлайндары менен чогуу бар. Анан бул жакта календарь. Календарь 9-сентябрь кечээ күнү эмнелер болду. Азыр ачылып калды. Дейли кечээ күнү жолугушуу болгон агай менен. Кийин таанышуу жолугушуулар болду. Ошолор менен толтура беребиз да, ошентипчи 10-11 кете берет. 12-синде уже спринт ревью болот. Ошол кыскача биздики ушундай болду. Азаматтар, чөйрө проект аябай жакшы иштеп атыптыр. Notion'дан билинип атат ушу. Гүлназ эже айткандай, көп командалар азыр Notion жакшы элек болчу. Biz murun kılgançı öyle oldu. Çünkü Sergen demesi ilgilik. Ana keyinki Meryem Cumayeva. Keyinki erkin mikrofon sizde. Sıralarınız, fikirleriniz olsa bölüşe geçseniz. Саламатсыздар. Мен
Негизи Башат командасынын мүчөсүмүн. Өйдө айтып кеткендегидей ушу жумуштар жүрүп атат. Анан азыр сондан кийин бул бүткөндөн кийин дагы жолугушуулар болот. Анан дагы мен Кутуча командасынын тоже мүчөсү болом. Ал как башкы долбоор катары тандалгам. Аякта азыр биздин координатор Гуля Исаева жакшы иштер жүргүзүп атат. Ар бирибизге Notion'дан чакыруу жөнөтүп, баарыбыз кошуп, азыркы учурда Notion'да биз баарыбыз сүрөттөрүбүздү киргизип, толтуруп атабыз командалар мүчөлөр деген разделди. Анан дагы Trello'да тоже ошол жактан дагы бизге ким Гуля Исаева координаторубуз ар бирибизге уже неме беклог деген тактачага неме бөлүштүрүптүр. Лого боюнча ойлогонго өзүнүн фирменный өң цвет таңдоо боюнча анан ар бир күндө бирден бир кооз сайт киргизүү. Кутуча бул мурунку кооз сайт деген мурунку аталышы болчу. Ошондой бизге задачалар бөлүштүрүптүр. Дагы эркин иш деген долбоордун дагы жардамчы катары киргенмин. Аякта дагы тоже жумуштар жүрүп атат. Аякта тоже Notion'да мүчөлөр өзүнүн сүрөттөрүн киргизип, өзүлөрү боюнча жазып, ошо толтуруп атышат. Ошол. Анан Азамат агага суроом бар эле. Могу ошондо получается биз деген воскресенье күнкү чоң бир чогулуш болот да, общий командалар менен. Ошондо ошол күнкү Notion'ду, Trello'ну боюнча толтуруп бүтүп, ошо задачаларыбызды эмне кылган общий көрүшүш керек да ошондо. Воскресенье күнү чоң бир чогулуш болот деп айтылат эле. Мен угуп атамбы? Ооба, угуп атасыздар. Ооба, туура. Воскресенье күнү кыздар чөйрө көрсөтүп бербеди примерно скрин кылып. Ошентип командадан бирөө тандалат. Ар бир команда ушинтип скрин кылып көрсөтөт да. Биз ушундай Notion жазадык, бияктар толду, мунун баарын көрсөттүк. Анан Trello'ну көрсөтүшөт. Trello'ну жасадык, бэклогдор толтурдук, тапшырмалар аткардык, процесстер ушундай жүрүп атат деп баарын көрсөтүшөт. Анан ошого ревьюга анан биз фидбектерди берип турабыз. Фидбек беребиз, анан көрөбүз да ким кандай прогресс кылды депчи. Бүгүн болсо ошол максатка, ошол целге жетиш үчүн күнүгө дейли кылып синхронизация кылып атабыз да, баары жетип атабы, баары жасап атабы, эмне суроолор депчи. Чтобы воскресенье сюрприз болбосун, ушундай беле биз билген эмеспиз дебегендей кылып, ушун күнүгө дейли жасалат. Ошо дейли айтылат да, эмнелер жетишпей атат дегенде, анан чтобы менеджерлер сразу жардам бере койгон да. По идее, ошол спринт бүткөндө, ошо заказчик Agile'дын эмне үчүн Agile ушулар кирет, анткени мурда ушундай болчу, бирөө заказ бергенде, дедлайн келгенде заказчик келет, бүттүңөрбү дегенде бүтө элекпиз, анткени биз силерден бирдеке күтүп аткан болчубуз, силер жооп берген эмессиңер, заказчик унутуп калган да. Анан ошентип акчалар тратить кетпесин деп, ушул күнүгө синхронизация кылып турат. Ошон үчүн азыр айтып туруш керек, кандай жетишкен, эмнелер жетишпей атат, эмне болуп атат, кандай процесстер болуп атат, чтобы баары билиш үчүнчү, ошон үчүн дейли жасалат. Уланта берле, Молдогазы жакшы болуп атат. Рахмат. Китепчи кыскача айтканда жумушуңуздар жакшы болуп атат сиздердики. Кечээ Азамат агай митингге өзү кирип чыккан. Мен да бир аз кирип убактым болбогондон кайра чыгып кеттим эле. Гүлия эже аябай активдүү. Андан кийинки Алишер Акматалиев. Сиздерде жумуш кандай болуп атат? Суроолор же сунуштарыңыздар болсо айта кетсеңиз. Мен бренд Токтокуновдон основной проект болуп тандап алгам да. Ал жакта жумуштар кандай жүрүп атат? Аяктан
бизге уже ссылкалар жиберип треллолор ачылып жатат го дейм. Мен да недавно эле кошулдум да. Мындай суроолор же түшүнбөгөн жерлериңиздер жок да? Жок. Рахмат. Андан кийинки Эдигей Маликов. Мен чөйрө группасынан бизден азыр эле кирип алып кирип демонстрация кылып кеткен окшойт Канышай Осмонова. Канышай же кылып берди. Мен ошол группада элем азыр ссылка келгенден кийин эч калкам. Негизи өзүңүздө суроолор болсо берсеңиз деле болот. Кайсыл жерине түшүнбөй атсаңыз. Азамат агай деле бул жакта. Ошо агайлар кирип немелерди түшүндүрүп айтып кетти. Бир эки жерлерин туура эмес деп түшүнүп ойлоп отурдум мен. Кийин агай айткандан кийин баары ордуна келди деп ойлойм. Команда менен да бир аз сүйлөштүк. Пока суроом жок. Хорошо. Бул жакта бизде Жанара Сатыбалдиева калыптыр. Эркин микрофон сизде. Өзүңүздүн оюңуз менен бөлүшүп кетсеңиз. Жанар эже бул жактасызбы? Мулдагазы, мен суроо берсем болобу дагы? Албетте болот. Менчи негизи мед жардамды тандаган адамдар аз экен да. Анан мен полный жана регистрация күздөмий келечек IT марафон дегендин ичин карап чыгып, баардыгынчы киши аз болгондуктан мен кимдер тандаган болсо, брейншторм байкоочу катары тандагандар, жардам берем деп тандагандар, башка ролдо катышам дегендер, анан негизги ролдо, то есть негизги долбоор кылып тандагандын баардыгын как участник кылып киргизип койдум да. Ошол туурабы или мен жаңылып атамбы, ошону сурайын дегем да. Кече Азамат агай айтып аткан, ошо негизги анан кийин башка ролдо деген экөөнү эле киргизгиле деп аткан да. Башка ролдо деген Азамат агай жооп бере аласызбы? Мүмкүнчүлүк болсо. Ооба, туура. Анткени деген эмне үчүн биз азыр ушул 5 роль тандадык. 2 ролду тандап эле калгандары итагыда чаттан көрөт деп койсок болмок да. Бирок ушундай кээ бир долбоорлор болуп калат да, ал жакта адамдар аз болот. Ошондуктан хотя бы кичине кызыгуусу бар адамдарды билиш керек да. Опрос катары кылгандай кылыпчы. Эми ошолорду коштук, бирок ошолор менен барып коммуникация кылыш керек да. Желательно жетекчи барып сүйлөшүш керек. Обычный жашоодо кантет? Обычный жашоодо собеседование кылып алышат да, кызыгуусун тандапчы. Ошокта силер барып сүйлөшүңөр керек. Ушинтип тандап-тырсың. Негизи деген бир кошулбайт, бирок биздин долбоордо киши аз экен. Жүрүп бизге кошула бер эми сен негизги долбоор, башка жумуштарың жокпу, убакытың жетишеби, кандай иштей аласыңбы чогуу биз менен жүрүп бизге кошулуп деп туруп ролдорун алмаштырып койсо болот да. Анткени бизде киши аз болуп атат. Анан биякта сага все равно мүмкүнчүлүк көп болот ба? Өзүнүн пиар жетипчи, мүмкүнчүлүк көп болот. Башка командада көп киши болгондо көп иштелбей каласың деген сыяктуу техникаларды колдонуп, ошолор менен сүйлөшүп, команданы толтуруп алса болот да, ошентипчи. Анда мен туура эле кылып атырмын да, баардыгын кошуп койдум. Азыр баардыгына ссылкасын жиберип, анан өзлөрүнө да жазып көрөйүн да анда. Эми ошолор коммуникация кылыш керек. Биринчи группага жазат, ушундай барып турбайсыңарбы, биякта барсыңарбы, карап атасыңарбы десе айтат. Ооба, менин негизги ролум башка, там кодтомун. Анан экинчи ролдо башкамын, буну 3-4-чү жылы тандагам десе, эч нерсе эмес, убактыңыз болсо бияка да кошула бергиле, давайте новушун толтуралы деп ушинтип неметсеңер болот, агитация кылып, командаңарды күчтөнтүп алсаңар болот да. Хорошо, рахмат.
монтерле. Да кимде суроолор бар? Түшүнбөгөн берсеңиздер болот. Убакыттан пайдаланып. Менимче суроолор деле калбады окшойт. Азамат ай, бул жерде 16 адам эле отурабыз. Азыр мага дагы 3 мүнөт бергиле, анан микрофонду жакшы күйгүзүп, анан дагы айтып берем бир аз бир нерселерден. Макул. Бири-биринге дагы суроо берип тургула. Мырза эмеже, сиз жанагы Notion'га invite жибердиңизби? Ошонун баардыгы толтурдубу? Немелерин кабыл алдыбы? Мен жибергендердин только Азамат байке толтуруптур, а калганын толтура элек да. Насихатчы жазды. Мен дагы кирдимби, бечө болуп депчи. Анан мен айттым да, сиз тандаптырсыз. Анан пока толтура бериңиз, анан когда Zoom болгондо сүйлөшөбүз депчи. Биякта киши аз болуп атат, анан кире бергиле пока. Анан Zoom'дан чечип алабыз, кандай иштерди кылабыз, эмне кылабыз депчи. Мен ошондо толтуруп койдум. Силер өзүңөрдүн эле эмеңерди жана карточкаңарды толтура бергиле деп айттым да. Башкасы толтура элек эч. Мен жиберип койгом, инвайт кылыпчы баарына. То есть кен эдит кылыпчы инвайт менен. Анан что-то толтурбай атышат го. Даже жана Манас Дискордко там башкы роль деппи, ушундай тандап тур, ал дагы эметпейди. Өзүм толтуруп койгом болду, башка эч. Ошогочу ар бирин ачып туруп, ар бир страничканын ссылкасын өзүнө жиберсеңиз, личкасын ошондо толтуруп. Мен жибергем ошентипчи. Ар бирөөнө жиберип, жазып чыккам, даже ичине ар бирөөнүн жана почтасында коюп чыккам да, чтобы понятно было депчи, эмне бул ичи кирип алыптын деп түшүнбөй мынтип эмне деп дебестен мен баарына эмесин дагы киргизип чыккам да, почталарын атын жазып койгом, толтурсун депчи. Анан эмеге да Discordка да жазып койгом. Эмне деп жаздым эле азыр? Саламатсыздарбы, Мед Жардам командасынын мүчөлөрү деп белгилеп, жана эме менен собачка менен баардыгын белгилеп, кимдер толтурбаса, анан сиздерден суранычы ар бирөөңүздөргө өз баракчаңарды толтуруш үчүн Notion'дан ссылка кеткен, толтуруп коесуздарбы деп жазгам да. Что-то эч ким эметпей атат. Ошо ар бирөө уже общий кылса кылбайт экен да, личкасына жазыш керек экен ар биринечи. Да, анда без проблем, азыр жиберип коем. Толтуруп коюңуздар деп. Келдим. Ушундай кызыктуу нерселер болот. Кээ бир долбоорлордо мисалы башында ат тамдаш керек, логотип тамдаш керек дегенде тынчып отурат да. Ошон үчүн биз азыр эмне үчүн ошол долбоорлорду жасап атабыз? Анткени биз бир нерсени өзгөрткүбүз келип атат да. Кыргызстанда болсо адамдар баары отурушат, буну башка бирөө жазап коет экен деп, анан бир активист чыгат, давайте мондай кылабыз десе, баары давай кылабыз дейт. Анан кийин хоп баштадык деп туруп жазап баштасаң, башкалардын баары унчукпай өздөрү иштерин жазап жүрөт да, күнүмдүк жашоосунда иштеринчи. Вроде сүйлөшпөдүк белек баарыбыз, жазамак эмес белек десек, жок да, антилбейт. Анткени общий айтылган нерсе иштебейт да, общий башка бирөө карап аткандачы. Ошон үчүн бир кишиге лично айтыш керек. Мисалы Молдагазы, давай сен азыр бүгүн делин алып барасың деп туруп, анан фидбек күтүп турасың да, так алып баратасың Молдагазы, кандай болуп атат деп, ушинтип бир-бирден сурап туруш керек да. Анткени биздин психология, биздин культура ошондой да, пока бизге бирөө бир нерсе айтмайынча эч ким кыймылдабайт. Анан ошону эми онбординг процесс кылып, ошол процесстерди биз IT менен өзгөрткөн атабыз да. Эми процесстерди коюп, чтобы ар күнү
обязательно бирөө айтып туруш керек да, обязательно бирөө иштеп туруш керек. Дейлини деле азыр ошондой процесске алып барсак болот. Башат командасы менен сүйлөшүп, бүгүн мисалы иштетип көрдүк, вроде жакшы иштеп атат. Күнүгө мисалы башат командадан бирөө модератор болот. Ар бир команданын ичи эртең дейлиде ким сүйлөп берет, ким 11:30 бош болот деп ошого жоопту кылып коет. Анан ошол адам бүгүн общий дейлиге, күнүмдүк общий дейлиге катышып айтып берет да, что долбоордо эмне болду, команда эмне деп сүйлөштү, чтоб ар бирөөнү кыйнабайчы, анткени азыр кайталанып калып атпайбы, типа, биздин команда уже жооп берди, ошондой эле кылдык депчи, башка суроо жок деп неудобный положение болуп калат да. Ошон үчүн башат командасы менен ушундай процессти ойлонуп чыксак болот. Ар бир командадан бирөө дейлиде сүйлөп берет. Ошондо 29 киши бир жолу сүйлөйт, типа, кечээ эмне кылдык, бүгүн эмне кылабыз, эмне проблема, и ошо менен биз бат эле дейлини өткөрөбүз. Ошол. Так, неме боюнча, дизайн thinking боюнча окугандар болсо, ал жакта эмпатия деген момент бар. Силер өзүңөрдү ошол долбоордун ичине коюшуңар керек, ошол заказчиктер менен сүйлөшүң керек, ошол алар кантип ойлонушат, эмнени каалашат, кандай адамдар менен иштейбиз, ошону билишиңер керек. Ошон үчүн бүгүн жакшы мүмкүнчүлүк. Бишкектегилер, биякта көбүнчө Кыргызстанда, Бишкекте да бар болуш керек. Бишкекте ким бар болсо, командалардан контентчи Space, Рейке Любеш, Кажы Кужу, кыргызча подкасттар, 5 долбоор, ошол саат 6-да дедимби, 6-дан 10-га чейин окшойт. Посттардан карап көргүлө, ошол ботанический садка барып, ошол жака жөн эле бир саат жүрүп кетип калсаңар болот да, бир саат жүрүп карап, эмне болуп атат, адамдар менен сүйлөшүп, кандай адамдар экен, творческий адамдар эмне кылышат, алардын ойлору кандай, эмне үчүн андай кылып атышат, эмне үчүн вообще ошол профессия менен займатышат, кандай иштерди кылган атат, ошо менен жөн эле барып таанышып сүйлөшүп көрсөңөр, аякта абдан кызыктуу адамдар да, аябай көздөрү күйүп, өлү сүйлөгөн. Албетте көп адамдар мындай бизге келип ментор болуп сүйлөп аткандар, көп адамдар антип сүйлөшпөйт да. Алар өзлөрүнүн жашоосунда акырын иштеп жүрө берет. Бирок на самом деле көп жумуштар жасашат да. Ошолор менен барып сүйлөшүп, карап эмне болуп атат деп, материалдарды чогултуп келсеңер, полеге барып, работа на полях деп коет эмеспи. Анан командаңарга бөлүшүп бересиңер. Да, көрсө алар ушинтип ойлонушат экен, ушундай кылышат экен, давайте биз аларга жардам беребиз, балким дагы жакшы идея келип калат деп. Ошентип, же болбосо бирөө, опять же, видите, азыр мен жөн эле общий айтып койсом иштебейт да. Ошон үчүн командалар кирип, Бишкекте ким бар, сен барасыңбы, сен барып кел деп тапшырма сыяктуу кылып, командировка кетиргендейчи, барып угуп кел, эмне кылат, карап келчи деп, ушинтип жиберип, бирөөнү, бир агенттерди жиберип, ушинтип келсеңер болот. Вот. Дагы тема, мен Google календардан календар ачып койдум, телефонго, чтобы там notification'дар келип турсун, ким кайсыл долбоорлордо эме кылып атат, чтобы ар бир опять же кирип, карап, окуп отурбастан оптимизация, автоматизация ушул да. Команданын жетекчилери или кимде мүмкүнчүлүк болсо, ошол жакка тапшырма берип койсоңор болот. Кимде качан митинг болгон атат, ошол жака илип койсоңор болот да. Мисалы чөйрөдөгүлөр өзүнүн календарына илип койдур, бирок немеге да илип койсоңор болот. Мен ошол жетекчилерге бар общий доступ берип койдум. Неме ачканга, событие ачкангачы. Кага келди? Ошол жетекчилерге бердим окшойт. Кирип, если силер бошобосуңар, мен бошобойм деп туруп, башка бирөөгө доступ берип коелай деп айтып койсоңор, башка бирөө назначить этипчи, термин болгондо, Zoom ачканда, ачарда, пландап атканда ошол жака илип коюптур заранее, башкалар көрүп турсун деп, анан бизге телефондорго кирип турат, биякта чогулуш болуп атат деп, биз барып карап, угуп, фидбек берип турабыз, если фидбек болсо. Олжо агайда биякта, Олжо дагы көп кирип кээде фидбек берип, экөөбүз эфирде аябай неметебиз, загрязнять этебиз. Все равно аябай көчө Олжо айткандай, биз силерге көп нерседе көп убактыңарды экономдоп беребиз да, чтобы силер туура эмес жака кетип баратсаңар, фидбек бергенгечи. Эгерде жөн унчукпай угуп карап турабыз. Кутучада өткөндө мен кирип карап турдум, аябай жакшы болду. Жерине дагы кирип бат-баттан биз атын тамдай койдук. Ошентип коммуникацияларды өзгөртсөк болот. Так, ошол, анан күнүмдүк ушул дейли жолугушуулар будний күндөрдө болот, понедельник, пятница. Анан суббота, воскресенье активдүү проекттерде көбүрөөк иштешебиз, так что бүгүн кээ бир проекттерге кирип, уже тоже акырын иштеш баштайбыз. Анан воскресенье спринт ревью болот. Суроолор болсо бергиле. Суроолордун баары сүйлөштүк окшойт,
суроолор калбады деле окшойт. Баары эле берилгендей болду. Ооба, жакшы иштеп атасыңар, бири-бириңерге ушинтип улантып жардам берип иштей бергиле. Уже мен көп адамдарды тааный баштадым, аттарынан, аватарларынан. Буюрса, жакшы командалар чогулуп атат, жакшы адамдар чогулуп атат. Башы жакшы башталды. Ушундай уланып кете берели. Ошол, рахмат анда убактыңарды бөлүп бергениңерге. Анан барып жумуштарыбызды уланталы. Сизге да рахмат, Азамат агай. Убактыңызды бөлүп, кеңешиңизди берип кеткениңиз үчүн. Рахмат сизге. Макул, рахмат, саламатыңыздар. Молдогазы, сага да рахмат. Жакшы алып бардың бүгүн. Анда өчүрө берейин агай, записти токтотуп. Өчүрөр. Жакшы.